талапкер Жээнбек Кулбаевдин талапкерлигин жактырды. Биринчи кезекте ушул Тышкы иштер министрлиги бүгүнкү күндө кандай жумуштарды аткарыш керек? Тышкы иштер министрлиги аткара турган жумуштар арбын. Биздин тышкы байланыштарыбызды тереңдетүү максатында көп жумуштар аткарылыш керек. Жана бекемдөө максатында геосаясат кандай кетип аткандыгы тууралуу маалыматтар өтө терең көз карашта, анан дыкат иштелип чыгыш керек. Бул боюнча мына өзүңүздөр билип аткандай, ар ким ар кайсыл жерден ар кандай пикирлерди жаратып атпайбы? Ошого Тышкы иштер министрлиги өтө чоң көңүл буруш керек деп ойлойм. Мындан сырткары эми ылдыйлап келе турган болсок, Тышкы иштер министрлиги жасай турган мигранттардын маселеси көп. Мигранттардын ишмердүүлүгүнө болгон ошол чет элде жүргөн биздин мигранттардын документтери кандай ырасталыш керек? Ал мигранттар кантип жашаш керек, кантип иштеш керек, аларга кысым өтө болбош керек. Ага биз мамлекет катары бир грант болуп туруп беришибиз керек да, туурабы? Ошол маселелерге дагы министр өтө көңүл буруш керек. Мындан сырткары квоталар бар, студенттердин квоталары. Ушул квоталарга биздин жарандардын иргөөсүз кабыл алынышы керек. Иргөөсүз дегеним кандай? Бай, кедей, анан байбача, анан карапайым дебей. Байдын балдары эле ошол квота менен чет элдерге барып окубай, мыкты билим алган, элеттен окуп келген окуучу чет элге барып окуш керек. Ушуга калыс көз карашта каралышы керек. Ушул маселелерди ушул министр аткарса жакшы болот эле. Андан сырткары биз бүгүн ошол министрге мен бир суроо бердим. Ал суроо түрк тилдүү элдердин кеңешине биз мүчөбүз. Биз Кыргызстан мүчөбүз, бир тууганбыз. Мүчөбүз деген сөздүн азыркы жалпак тил менен айтса бир тууганбыз. Бирок мүчөбүзбү десек мүчөбүз деди. Тажикстан мүчөбү десек мүчө эмес деди. Чындап эле Тажикстан түрк тилдүү элдердин кеңешине мүчө эмес. Бирок кече жакында Түркия Тажикстанга байрактарды берип атат. Ушул боюнча маалыматтын канчалык деңгээлде чындыгы бар деген соол узаттым. Чындык деди. Эгер чындык боло турган болсо, мунун артында өтө чоң опурталдуу бир маселе бар. Муну ушул Тышкы иштер министрлиги өтө дыкат мамиле кылыш керек. Байланыштарды түзүш керек. Кандай болуп атат, эмне болуп атат, неден улам мындай алакалар болуп аткандыгы тууралуу маалыматтарды берип туруш керек. Саламатсызбы, мына бүгүн сиздер Тышкы иштер министрлигинин талапкерлигин жактырыңыздар. Бүгүнкү күндө ушул Тышкы иштер министрлиги кандай жумуштарды аткарыш керек? Туура азыр бүгүнкү күндө ушул бизге Жээнбек Молдокановичтин талапкерлиги келип, кечээ күнү комитеттен дагы көргөнбүз. Бүгүнкү күнү өзүнүн дагы ар бир биздин депутаттардын берген суроолоруна так жана даана жооп берди. Ошондой эле өзүнүн иш тажрыйбасын карай турган болсок, 30 жылдан бери ушул миграция кызматында канчалаган мамлекеттерде элчи болуп, ар бир этапты өтүптүр. Мен ойлойм, бул кезекте президентибиз ошондой эле бул Кабминдин жетекчилери бир татыктуу талапкерди тандаганы бардыгыбызды ынандырды. Бүгүнкү күнү Тышкы иштер министрлигин карап шайлап атканда мен ага ушундай сунуштарды бердим. Жалпы өзүңүздөр билесиздер, жогорку кеңеште мен бир жума мурун да бул маселени көтөргөнмүн. Россия Федерациясында бүгүнкү күнү биздин бир топ миңдеген жаштарыбыз Россия Федерациясынын түрмөсүнө түшүп калышты да. Буларды жана курьер деп бир жака жөнөтүп, ошол жерде наркотикалык заттарды кошуп, мындайча айтканда, биздин жарандарыбыздын көбүн ошол жерде кармап, бүгүнкү күнү түрмөгө түшүп калгандары көп да, ата-энелерин көп ыйлагандары. Ошондуктан мына ушул нерсени ал жерде кармалган биздин жарандарды биздин мамлекетке өткөзүп берүү. Ушуну жеңилдетүүнү кароону министрликке тапшырма. Андан сырткары Европадагы, Кореядагы биздин посолдорго айтып, биздин кыргызстандык жарандарды ал жакка жумуш орду менен камсыздоо
маселесин караса, ошону жумуш менен жумуш ордун камсыздап ошол жерге чакыруу маселесин да кароону тапшырма бердим да. Саламатсыздарбы? Мына бүгүн парламент тышкы иштер министрлигине талапкер Жээнбек Кулубаевдин талапкерлигин жактырды. Бүгүнкү күндө биринчи кайсыл көйгөйлөрдү чечүү тапшырмасы турат тышкы иштер министринин алдында? Бүгүнкү күндө тышкы иштер министрлигине талапкер болуп жактырды Жээнбек Кулубаев. Мен ойлойм, бул кишинин тажрыйбасы жакшы. Буга чейин Казакстанда, Малайзияда, эң чоң мамлекет Кытайда элчи болуп иштеген. Бүгүнкү күндө биринчи маселе ушул эл аралык мамилелерди оңдошубуз керек да. Өзүңөргө белгилүү болгондой, жакындан бери биз коңшу мамлекет Тажикстан менен мамилебиз жакшы болбой атат. Ушундай маселелерди биринчи маселеде караш керек да. Эки элдин ынтымагын, биримдигин караш керек. Андан кийинки маселе ушул азыр Кыргызстанда чет өлкөгө чыккан мигранттар көбөйүп кетти. Мигранттар маселесин чечиш керек. Ошол бизден чыккан мигранттарды кайра алып келип, ушул өзүнүн мамлекетте жумуш ордуларын түзүп, бир топ шарттарды түзүп берсек болот. Андан сырткары ушул чет мамлекет инвесторлор менен иштеп, инвестиция долбоорлорду алып келип, Кыргызстанда бир топ шарттарды түзсөк жакшы болот деп ойлойм. Мен бул кишини мен колдоймун, тажрыйбасы бар. Бүгүнкү парламент жыйынында дагы кесиптештериңиз Нурбаевга байланыштуу маселе көтөрүлүп кетти. Деги эле жогорку кеңештин эл өкүлүнүн шайланып келген, эл тарабынан шайланып келген адамга мындай жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү тарабынан сын пикирлер же комментарийлер айтылганы туурабы, туура эмеспи бүгүнкү? Мен Нурбаев Жалалдин агабыз менен мен мурда кесиптеш болгонмун. Ал киши 3 созуп 3 ирет айыл өкмөт башы болуп шайланган. Мен дагы ушул 3 ирет айыл өкмөт башы кесиптеш катары Нурбаевдин буга чейинки айыл өкмөткө кылган кызматын аябай жакшы билемин. 7-8 жыл аралыгында ушул өзүнүн айыл өкмөтүн Кыргызстанда алдыңкы айыл өкмөттөрдүн катарына кошкон. Бул киши инвестиция менен долбоорлор менен иштеп, бир топ жакшы иштер жасады. Эми өзүңөр жакшы билесиңер, айыл өкмөт болуп иштеш да кыйын. Эми бардыгыбыз эле периште эмеспиз, бардыгыбызда деле кемчилик болот. Бирок ушунча жылдык кылган иштерин бир заматта мындай каралоо кылган бул туура эмес да. Ошон үчүн мындай кишилерди колдош керек. Буга чейинки кылган жакшы иштерин да эске алыш керек. Мен Нурбаев биз агабызды колдойм. Руслан Шергазиевич, мына сиздер тышкы иштер министрлигинин талапкерлигин жактырдыңыздар. Бүгүнкү күндө ошол тышкы иштер министрлигинин биринчи аткара турган жумуштары кандай? Азыр бүгүн ошо тышкы иштер министри колдоо тапты. Анан эми эң башкысы булардын жумушу оор. Азыр карап көрсөңүздөр, мен өзүм дагы тышкы миграция менен тыштагы биздин бир тууганда мигранттар, миллиондон ашык мигранттар жүрөт. Эң башкысы ошолордун укугун коргоп, ошолордун маселелерине жардам бериш керек. Андан бөлөк жанагы ар бир чоң шаарларда консулдуктар бар. Ошолор боюнча дагы тапшырмаларды берип, булардын укуктары эң башкысы элге жакын болуп, ошол жактагы биздин мигранттарга колдон келишинче жардамдарды бериңиздер деген суроолорду койдук да, талаптарды койдук. Ошо мигранттардын укугун коргоодо көбүнчө консулдук кызматтагылар көп роль ойнойт да. Бүгүнкү күндө ошол консул кызматына ич жылытарлык пикирлер айтылып жатабы? Сиз эл өкүлү катары мындай угуп атасызбы? Мен жеке пикиримди өзүм дагы суроодо да бердим. Азыр карап көрсөң, ушу тышкы иштер министрлигинде жөнөкөй специалисттен баштап ушул жерге көтөрүлгөн биздин жаш жумушун билген, дасыккан кадрлар бар. Бирок тилекке каршы кээ бир учурларда ушу генеральный консулдуктарда сырттан ошо бир күн иштеген азаматтар келип отуруп калып атат. Анан эми сырттан келгенден алар кандай болгонду дагы ички жумушту билбегенден бир толо оор болуп атат. Ошол эле жакында эле бир
иш чара болду курс үбесі деп. Ошол убактарда биздин көп учурларда жардам бере албай эл өзү менен өздөрү ошол жерден топтолушуп, өздөрү каражат топтоп, өздөрүнүн күчү менен келип аткан учурлар көп болуп атат да. Мирлан мырза, мына бүгүн парламент тышкы иштер министрлигине талап